Анан кимди эми айтып койгон, кимди шайлайсыз деп жана бети жок бетпактарчы, эл душмандар ошентет эткен тердечи. Анан мен Мадумаровго деп атам да, неудачник, кембагалдарды эмне кыласыз шайлайсыз деп, ошентип эле өзүбүздүн эле адамдар ошентип айтат экен, бети жок бетпактарчы, бүт ошо бетпактар ошол жерде. Жанагы 200'дүү сволочтарчы. Буларды вообще жанагы добуш сатып алган олигархтарга кошуп туруп айылдан кууп чыгыш керек, жанагы саткын 200'дүүлөрдүчү, бети жок. Бетин урайын ошоларды, энисин урайын, келжирегендер. Мен тааныйм, бир тобун тааныйм. Мен андайларды аябай жакшы билем. 2005-жылы деле көргөнмүн. Депутаттык шайлоодо кантип кимге иштешкен аябай жакшы билем. Ошо 2005-жылкы жанагы шайлоодо, эми ал кезде парламент боло элек болчу. Теги Акаевдин бийлиги ошол шайлоо өтө ыплас өтүп, ошондон улам кулаган, ошо шайлоо себеп болуп калган. Бүт акчалуулар акчасын чачып, виносун тимеле бочкалап чачып, бозосун чачып, эми өлүп эле калган акчалууларчы. Анан кээ бирөөлөр айтып атпайбы, мисалы мен деле айтышым мүмкүн, мынау партиялык тизмени жок кылыш керек, бир мандаттуу болуш керек депчи. Ай бул шумпайларың, мынау жуликтериң ошол бир мандаттуу шайлоодо дагы алдап келген. Ошондо дагы булар акчасын чачып, тимеле сапырып эле өлүп эле келген, ошондо делечи. Добушта ачык эле сатып содалашып келген булар. И быйыл деле ошол эле акыбал, дагы деле алдамай, дагы деле акча бермей. Ошон үчүн улуу кечүү дебей баарыңар достор. Көзүңөрдү ачкыла, чоңураак ачкыла, шайлоого чейин айтып калалы, анан шайлоодон кийин кеч. После пожара поздно деп эле дагы бир сөз бар эми, бир аз уятыраак аягын айтпай эле коеюн. Пожардан кийин кеч болот да, өрттөн кийин кеч болот. Өрткө чейин көбүрөөк ой бөлүшүп, Facebook'ta oturuyor ve YouTube'dan, Одноклассниктен бүт айтып тургулачы достор. Айтып тургула эми, болду дейм. Ойлонуш керек дейм, адамдар өздөрү деле ойлонсо болот да, уят да, эртең өлсө, мынау добушун саткандар эмне деп барат? Тигиге кошулуп, булар дагы күнөөкөр болот. Булар дагы күнөөкөр. Кантип жооп берет, Ыплас адамдар, жанагы булганган адамдар кантип жооп берет, жана бети жок бетпактар, Гебетесин урайын ошол бетпактардын бети жоктор десе, бүт эл душмандар. Мамлекет өлдү, мамлекет өлдү. Ким өлтүрдү мамлекетти? Эмне айдан күндөн келдиби? Же немеден Европадан келдиби? Бүт ошо өзүбүздүн эле кыргыздар өлтүрүп атпайбы? Өзүбүздүкүлөр өлтүрүп атат. Башка бирөө өлтүргөн жок, өзүбүздүн эле кыргыздар өлтүрүп атат. Ошол жердечи бүт баарын. Так что, достор, мынау 2015-жылы отурган парламент отурган бети жок, бетпак, суу куйду, жаңкешти, суу жыкпас, 200'дүү бузуку, эл душман, саткындарды жолотпогула. Келген болсо, эгер намысыңар болсо, эгер аркы дүйнөгө мындай жүзүм жарык болуп барайын, аркы дүйнөгө дагы бир ыплас болуп кетпей, мындай тазаланып кетейин десеңер, улуу кичүү дебей, жолотпогула мынау жүзү жок бетпактарды. Мынау фракция лидерлери бети жок бетпактар десе. Мынау Иса Өмүркулов, Пакелечка Кутүлкө. Кутүлкө Иса Өмүркулов. Иса Өмүркуловдун немесин, архивин бүт казсаңар, бүт көтүбөк адам экен бул. Мынтип көз караш, тиги президенттин аркасына кирип жүрбөйбү? Бүт жанагы кошоматчылар баары президенттин аркасына кирип алган. Эртең бул президент бир бале болуп, ден соолугуна байланыштуу кызматтан кетсе, же мөөнөтү бүтүп кетсе, булар эмне мактайбы? Атамбаевка жакшылык кылбаган эмне Жээнбековго жакшылык кылабы ушулар? Эртең кызматтан кеткенден кийин булар 100% мен айталам, 100% айталам. Эртең ушулар жамандап чыгат, мынау Кутүлкү Иса Өмүркуловго окшогон, мынау суу жыкпас 200'дүү бузукларчы. Ушуларды жолотпош керек парламентке. Болду достор. Жана Рыскелди Момбеков айтып атпайбы мен? Кайра какшап айтып атам, жапкеп айткандай, кыргызга кайра кайталап айтмайынча мейисине кирбейт. Булардын жүзүнө кылмыш ишин козгош керек да. Мен айткан жокмун. Мен ошо тиги Рыскелди Момбековдун сөзүн эле кайталап коюп атам. Анан эртең мага дагы тетипити деп асылып жүрүшпөсүн. Фейктер менен жана троллор. Рыскелди Момбеков айткан, жүзүнө кылмыш ишин козгош керек булардын деги. Козгош керек бул акмактардычы. Буларды жөн эле баягы шайлоого катыштырбай же мындай чекеге сүрүп коюп эмес, буларды жоопко тартыш керек бул акмактарды. Эмнеге? Бүт эл душмандарын колдоп ошол жерде отурду. Мынау министрлердин баарын ушулар шайлап берген. Сапар Исаковду дагы ушулар шайлаган, мисалы азыркы тиги камакта отурган мурунку министр. Абылгазиевди дагы ушул акмактар шайлады. Мынау Бороновду дагы ушул акмактар шайлады. Боронов эч нерсени өзгөртпөйт. Бул деген тиги
Атамбаевдин убагында деле эч нерсени өзгөртө алган эмес. Эми билет да, адамдар билет да мунун тарых таржымалын. Өзгөртө албаган жалаң бир кошаматчы эмне десе ляппай ака деп аткара тургандардын баарын бийлик алып келип алган бул акмактарчы. Бул Боран эч нерсени жыгытпайт. Бул эртең эмне кылат? Бул эртең бийликке иштеп берет булчу. Эртең бул бийликке иштеп берет. 100% отвечаю. 100% айталам. Добуш алып берет буларгачы, элди алдап. Мен чочулап атам. Эртең жана адамдардын айтканынчалык эле тиги Балбак Байкени көлгө губернатор болуп барбадыбы? Балбак Төлөбаев, мурдагы Бишкектин мэринин орун басары, тагыраак айтканда, эртең ошол аркылуу дагы кайсы бир жулик, кайсы бир шумпай добуш алып албаса эле болду. Бул акмактар аябай акылдуулук менен иш алып барып атат да, добуш алыш үчүнчү. Эртең элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон адамдарды бүт кыска убакыттын ичинде кызматтарга кое коет. Губернатор кылат, аким кылат, айыл өкмөт кылабы, кыскасы мындай элге көрүнө турган, добуш алып бере турган кызматтарга кое коет достор. Ишенбегиле. Мейли сыйласаңар сыйлай бергиле Балбак Байкени. Бирок жанагынтип элди эртең үгүттөп, мисалы, бул өзгөчө көлдүк туугандарга тиешелүү. Анан тигини шайлап коелу, муну минтип коелу дей турган болсо, кой, Балбак, сыйың менен бол деп эле айтып койгула. Айтып эле койгула. Иштейм деп келдиңби, ишти кыл. Анан элдин башына айлантып эртең бузукулук кылып, тигини колдойлу, муну колдойлу деп агитация жүргүзбө деп айтып койгула. Бул бардык региондогу аким губернаторлорго тиешелүү. Булар элди алдап атат, бул акмактарчы. Мына 29, мына 30 жыл болуп атат да. Бул 30 жылдан беричи бир жарытылуу эч нерсе жок да, бир мамлекет тарабынан бир көзгө көрүнүктүү бир жумуш жасалбаптыр да. Мына бул пандемия, вирус деп атыпчы. Бүт мамлекеттин акыбалын көрдүк, 2-3 айдан бери мына Facebook'тан, өзгөчө мына интернетте бүт элдин жашоосу кандай, мамлекеттин даярлыгы кандай, эч нерсеге даярлыгы жок экен да. Өзүңөр деле көрүп атасыңар, туугандар, эч нерсеге даярлыгы жок. Эми ооруканалар дагы жетишпейт экен, көрдүңөр. Мына клуб, спорт залдарды тиги ооруканага берди. Уят да, уят, бир жарытылуу оорукана дагы куралбаптыр бул акмактарчы. Мына заманбап кылып оорукана куралбаптыр. Керек болсо Союздан калган ооруканаларды дагы кээ бир жерде актап, сырдап, ремонт кылып кое алган жок. Кетирисинче анын ашмалтайын чыгарды, талкалашты. Келесолор. Мен кече неменин видеосун көрүп калдым. Рита Карасартова, жанагы эжеке бар го, батышчыл деп жүрбөдүңөр беле. Ал эжеке азыр эмне жумуш кылып атат билбейм, бирок ошол лицейдеги коррупция боюнча айтыптыр. Мен силерге кайсы бир эфирлерде айтып бергенмин бул лицейдеги коррупциянычы. Кыргызстанда бардык тармак коррупциялашып бүткөн. Мектеп коррупциялашкан, төрөтүү коррупциялашып кеткен, оорукана коррупциялашкан, тиги милициякана, ГУВД, РОВД 100% коррупциялашкан, мэрия коррупциялашкан, бүт баары коррупциялашкан. Тиги лицейдеги бир фактыларды айтып атат да. Ким көрдү? Рита эженин айтканын. Кантип кандай кылып келген, бүт өзүнө караштуу адамдарды коюп алат. Бул деген иштей турган адамдарды койбой эле бүт туугандарын коюп алат экен да. Бул эмне деген нерсе? Эртең ушул система мененчи, эртең мени деле кайсы бир жерге аким кылыпчы, губернатор кылып алып барса, туугандарым өзү эле келип алат, жабылактап элечи. Мен чакырбасам деле үйүлүп келип алат да. Билбейм, мен чакырсам 2-өнү, 3-өнү чакырышы мүмкүн, а 20-30 өзүнөн өзү эле келип алат да. Туугандашып элечи, мага жумуш бер, мага мен колунан келсе, келбесе деле жулкунуп эле келип алат. Мейли иште, колуңан келеби? Иште, колуңан келбейби? Эмне кыласың? Колуңан келбесе ал жерде отурба, бир күндө отурба, кетип кал. Иштебей кетип калганың ошол элге пайда. Отуруп алып зыян келтирип, жылдап зыян келтиришет. Лицей дегеним эми кайсы лицей экенин айтпай эле коеюнчу, эртең дагы тааллап, бул акмактардын атын атап койсоң эле тааллап эле өлүп эле калышат экен. Ремонт кылбай туруп, бул акмактарчы лицейде. Кыргызстандын бүт бардык аймагында эле ушундай. Эми билбейм, кайсы бир совеси бар директор уялганынан
кичине иштеп атышы мүмкүн, эми кайсы бир жерде баары эле уур деп айта албайм, эми кичине аракет кылып атышы мүмкүн. Ай, ремонт кылбай туруп, ремонт кылынды деп туруп акчаны жеп койгон дагы лицейлер бар. Буга эмне дейсиңер? Буга эмне дейсиңер? Муну ким текшерет? Ким контролдойт? Ким көзөмөлгө алат? Себеби көзөмөлгө ала турган, текшере турган адамдар өздөрүнүн дагы оозу булганган. Жеген ооз уялат деп алар да кошо жеп алган. Ким изилдейт? Ким чукуйт? Мына азыр тиги Жумалиевге кайра келели. Эмне болду Жумалиев? Себеби Жумалиевдин үстүнөн кылмыш ишин козгоп аткандардын оозу булганды, уже оозу булганды. Бул ызычуу башталганда эле ооздору булганган аларынчы. Миллиондоп берип атат деп мен уккамын. Миллиондоп берип атат деп, тиги ген прокуратурага берип атат, Финполго бүт баарына берип атат. Ишби акталып чыгыш үчүнчү. Эми Жумалиевге окшогон крокодил дейсиңерби, динозавр дейсиңерби, билбейм. Андайлар толтура да. Мына сырткы карыздычы, бир 100 коррупционерди кармап туруп элечи. 100 коррупционерди кармап туруп эле, бир силкип туруп эле төлөтүп койсо болот. Бир эле силкип туруп. Эмне бийлик жалтактап, эмне коркот? Себеби өздөрү таза эмес. Өздөрү таза эмес, ошон үчүн нормаль иш кыла албай атат. Өздөрү таза болгондо, мисалы дем, эртең мени министр же президент кылып койгон болсо, бир айдын ичинде камай турганын камап, иштен ала турганын алып, жегендерин кустуруп коет болчумун. Мен коркот турган эч нерсем жок, мисалы. Себеби мен кайсы бир жерде коррупцияга аралашкан эмесмин. Кимдир бирөөлөр менен чогулуп алып, тендерден урдаган эмесмин, же лицензия саткан эмесмин, же чет өлкөдөн келген гранттарды жеген эмесмин. Булар бир ишке эле аралашып калдыбы, болду, оозу булганда.